Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Аллахым бізге пайдалы илим, қабыл болған амал, адал рызық насип қыл. Үйренген илимизди бізге пайдалы қыл, жана үйрөнө турган илимизди да бізге пайдалы қыл Аллахым. Өзүбүзгө көз ирмемчиликте таяндыра көрбө. Бул сүрө духа деп аталат. Бул сүрөдө Аллах таалам «Вад-духа вал-лейли ида сажа, ма ваддака раббука ва ма қала, валал-ахирату хайру лака минал-ула, валасауфа юътика раббука фатарда, алам яжидика ятиман фаава, ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث деген сүрө. Кыска сүрөлөрдүн бири дайыма намазды окуп жүргөн. Бул сүрөнүн түшүшүнүн себептеринен пайгамбар алейхиссалату вассаламга вахий түшүп турганда аяттар түшүп турду, кабарлар түшүп турду. Ошо Меккенин убагында да мушриктер да ал нерседен кабардар болуп, айрыкча бул вахий түшүп калганда пайгамбар алейхиссалату вассаламда ошол нерсеге үйрөнүп калган, адат болуп. Күндөрдүн биринде вахий түшпөй калат. Мындай айтканда Жибирил периште пайгамбар алейхиссалату вассаламга келбей калат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кадимкидей сарсанаа болуп ойго баткан деп айтышат муфассирлер. Айрым мушриктер да шылдыңдап шайтаның же жиниң сени таштап кеттиби дегенге чейин барган да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бираз кайгыга түшүп сарсанаа болгондо бир нече убакыттан кийин Жибирил периште мына ушул аяттарды алып келген дейт. Бул сүрө духа деп аталат. Духа деген күн чыгып, найза бою көтөрүлүп турган кез. Күндүн нуру жаңы чыгып, жарыгын берип чачып аткан кезде духа деп айтылат. Аллах таалам ушул эки нерсе менен ант ичип атат. Сүрөнүн башында «Вад-духа» күн чыккан убакыт менен ант ичемин. Жана ошондой эле күн батканда караң кирип келген убакытка дагы ант ичемин дейт. Аллах таалам кайсы нерсе менен ант ичкен болсо, ал өтө чоң нерселер белги. Мындайча айтканда адам баласы үчүн чоң бир аяттар, белгилер, аламаттар бар. Ал нерсенин адамдын жашоосунда чоң бир сабак ала тургандай күндүзгү убакытты эскертип атат. Адам пайда ала турган убакыт. Бул күн чыгып аткан таңгамалык убакыттагы берекелүү убакыт. Адамга эскертүү убакыт. Күн батса түнүңдү күтпө, түн келсе кайра күндүзүңдү күтпө. Өзүң кам көр, акыретиңе азыгың даярда. Ошентип күн өтүп, түн өтүп, ай өтүп, жыл өтүп, адамдын өмүрү кыскара берет, акыретиңе жакындай бересиң, бул дүйнөдөн алыстай бересиң деп. Алла таалам күн менен ант ичкен, түн менен ант ичкен, канча убакыт ант ичкен. Ошонун бардыгы адам үчүн өтө бир баалуу, бир эскертүү катары белгилүү. Андан кийин эле Алла таалам пайгамбар алейхиссалату вассаламга кайрылып атат. Ма ваддака раббука ва ма қала. Аллах таалам сени таштап койгон жок о Мухаммадтай. Сага көңүл буруп, ушу вахий түшүп келгенден бери сени Аллах таалам таштап койгон жок деп жанагы пайгамбар алейхиссалату вассаламдын кайгысына, сарсанасына жооп да катары кетип атат. Сага көңүл буруп, вахий түшүп пайгамбар кылып тандагандан бери сага эч кандай Аллах таалам сени таштаган жок. Көңүл буруп, даражаңды көтөрүп, сени тарбиялап, Алла таалам өз ырайымына алып келет деген сөз дейт тафсиринде. Ал эми «Вама қала» дегени Алла таалам сени жакшы көргөндөн бери жек көрүп, же сени жаман көрүп калган жери жок, кайгыргандай. Меккенин мушриктерине да жооп катары. Же сени жаман көрүп калды, сени таштап салды деген андай болгон жок. Сени таштаган да жок, жаман көрүп да калган жок. Балким Алла таалам сага көңүл буруп, тарбия берип, даражаңдан даражаңга көтөрүп, жакшылыктын үстүнө жакшылык берип келет деген сөз дейт. Мындайча таштаган жок жана жаман көрүп калган жок деген сөз. Ма ваддака раббука ва ма қала деген. Балким сени Алла таалам даражаңды көтөрүп, жакшылыктын үстүнө жакшылыкка кошуп, көңүл буруп, даражаңды көтөрүүдө деген сөз дейт Шейх Саади тафсиринде. Андан кийинки аятта «Амма халуху мустакбала» келечек абалыңды айта турган болсок, «Валал ахирату хайрун лака минал ула». Алымдар ушу эки түрдүү айтат экен. «Валал ахира» деген же акыретиң сен үчүн абалкыдан жакшыраак, же болбосо сенин акырың, акыбетиң азыркы абалдан, же биринчи абалыңан сага жакшыраак болот. Сен үчүн жакшыраак. Канчалык убакыт өткөн сайын кийинки абалың жакшыраак алдыңкыдан дейт. Мындайча айтканда, пайгамбар алейхиссалату вассаламга деле убакыт өткөн сайын акыретке жакындап атат да. Ошол акыретиң сага жакшыраак дейт да. Өткөн күнүңө караганда алдыңкы күндөрүң сага жакшыраак дейт. Же болбосо бул дүйнөңө караганда акыретиң сага жакшыраак деген. Ошон үчүн пайгамбар алейхиссалату вассалам катуу ооруганда да, ажалы жакындаганда да Алла таалам Жибирил периштеге ыктыяр берген да. Сурагың кулуман депчи. Эгер дагы жашай турган болсо өмүр кошоюн.
дегенде пайгамбар алейхиссалату вассалам ыктыярда акыретти тандадым деген да дүйнөдөн. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жетим болгон, кандай кыйынчылыктарды көрдү. Өзү энесинин курсагында болгондо атасы өлүп калган. Ал эми апасы канча жашында өлгөн? 6 жашында өлгөн. Анан барып чоң атасынын колуна түштү. Чоң атасы өлгөндөн кийин абакесинин колуна түштү. Биринчи Абдул-Мутталип чоң атасы. Анан Абу Талиптин колуна түштү. Мына ошентип атасы да курсагында эсинде айрылган болсо, энесинин курсагында болгонунда. Ал эми энесинде 6 жашында айрылды. Айрылып калды да. Ушул дагы белги дейт да. Мурунку жашың кандай эле өмүрүң андан ары пайгамбар болду. Андан кийин ислам өлкөлөрүндө ачылыштар болду. Кандай кыйынчылыктардан кийинки өмүр өткөн сайын, убакыт өткөн сайын пайгамбар алейхиссалату вассаламдын абалы жакшырып кете берди. Өлгөндөн кийин андан да жакшы акырети белгилүү кандай жакшылыктарды берди Алла таалам. Бир нерсени эскертип коелу туугандар. Аяттардан лаф деп коет го, мындай жазылыштары, айтылыштары пайгамбарыбызга болгон менен бул ар бир адам жашоосуна тиешелүү. Тафсирде ушундай дейт да. Аяттардын түшүш себебине каралбайт, жалпы сөздү каралат да. Сен кедей элең, Алла таалам бай берди. Алсыз элең, күчкө толтурду. Адашкан элең, хидаятка салды. Ошондон эми сен жетимди кагып силкип, аны бир кордобогун, жана сурап келген адамды кайтарбагын, ага корс мамиле кылбагын, Аллах тааламдын жакшылыгын ачыктагын, шүгүр кылгын деген. Аны бирөө түшүнүп албаш керек да, бул аятта бүт пайгамбарга айтып аткан турбайбы, мага тиешеси жок. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга кайрылып айтканы менен, бирок жалпы сөз ар бир адамга тиешелүү да. Куранда мисалы бир окуяга же бир сахаба ошонун себебинен түшкөнү менен, бирок бунун сырткы сөзү бүт адамзатка тиешелүү да. Кээ бирөө ушинтип адашат, бул ушундай бир окуя үчүн себеп болуп түшкөн турбайбы, анда мага эмне тиешеси бар деп түшүнүш мүмкүн да. Ошон үчүн муфассирлер айтат, аяттын түшкөн себебине эле карап туруп калба дейт. Ошол аяттын жалпы сөзү жалпы адамдарга тиешелүү болот. Андан кийин Алла таалам айтып атат: "Вала сауфа ю'тика роббука фатарда." Жакында Алла таалам сага мол кылып жакшылыктарды берет дейт. Шейх Саади айтат, мындан дагы кыска кылып айта турган, толук кылып айта турган ибарат жок дейт. Сага жакында Алла таалам берет жана ыраазы болот деген. Эң чоң Алла таалам берип койгон жакшылыгы дейт. Берет и сен ыраазы болосуң дейт. Бул берет дегени ушул акыреттеги Алла тааламдын ыраазычылыгы, бейиши, пайгамбар алейхиссалату вассалам берген шапааты, бул үммөткө кандай артыкчылыктарды берген, башка пайгамбарларга бербеген мүмкүнчүлүктөрдү берген. Мына ушунун бардыгы ушул аятка камтылат дейт. Жакында Алла таалам сага берет жана Роббиң сенден ыраазы болот деген. Андан кийин Алла таалам дагы өзгөчө берген жакшылыктарын айтып атат. Пайгамбардын абалын айтып. Сен жетим элең, Алла таалам сени өз коргоосуна алды. Өз коргоосуна алды деген ошол жаңа айтпадык, атасы кайтыш болду, апасы кайтыш болду, андан ары чоң атасынын колуна түштү, андан ары абакесинин колуна түштү, анан барып 40 жашында пайгамбар болду. Ошол эрезеге чейин эч кандай жанагындай буттарга сыйынбай, Алла таалам өз коргоосуна алып келди. Анан ары пайгамбар болгондо важадака доллан фахада. Сен адашып жүргөн элең, мындай айтканда бул китеп эмне, иман эмне, вахий эмне билбеген элең дейт. Билбеген нерсени сага Алла таалам үйрөттү, вахийни түшүрүп, сени пайгамбар кылып тандап, сага туура жолду көргөздү, туура адеп ахлакты Алла таалам үйрөттү дейт. Андан ары важадака аилан фаагна. Сен кедей элең дейт. Кедей элең, Алла таалам сени бай кылды дейт. Бул эмнелерине тиешелүү десе, алымдар айтат экен. Мисалы, Хадижа энебизге үйлөнгөндө пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам байды да. Хадижа энебиз бай болчу. Ошол да айтса болот дейт. Жана ошондой эле пайгамбар болгондон кийин жана Рум ачылды. Андан кийин жана перстер ачылды. Канча деген ислам өлкөлөрүн ачты, мусулмандарга көп деген олжолор түштү. Мадина жанагынтип гүлдөп, мусулмандар байды, алхамдулилля. Көп деген ачылыштар болду да. Ар жерлерге пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн элчилерин даярдады. Мына ушунун бардыгына сен шүгүр кыл. Ушундай адашуудан түз жолго, кедейликтен токтукка, байлыкка, жетимдиктен эрезеге жетирди. Жана сага ушундай нерсени берет, сен ыраазы болосуң деп Алла таалам эскертип, андан кийин кайрадан Алла таалам айтып атат. Эми сен өзүң жетим болгондой эле жетимге мындай орой мамиле кылбагын, жетимди капа кыла тургандай мамиле кылбагын, аны жемелебеген, ага жакшылык кылгын, колуңан келишинче. Сага кандай биз жакшылык кылгандай эле сен дагы жетимге жакшылык кылгын дейт. Бул кимге? Пайгамбарга эле тиешелүү? Баарыбызга тиешелүү. Себеби эмнеге? Эгер адам айтсачы,
пайгамбарга айтып атпайбыз, эмне деп айтабыз? Биз аяттын жалпы айтылышына карайбыз дейт, себебине эмес. Мындай бул аятта менин насибим жок турбайбы? Бул пайгамбарга айтылып атат же бул баланча деген сахаба айтылып атат деп эле өтүп кетип калат да. Биз анын түшкөн себебине эмес, аяттын жалпы сөзүнө карайбыз. Сөзүндө карап, Алла Таала мага айтып атат, мен жетимге орой мамиле кылбашым керек экен. Алла сактасын, кээ бирөө жетимдердин акчасын жеп койгондор эмне болот анда? Бар да ошондо жетимдердин акчасын жегендер, жетимдердин артынан кыянат кылгандарбы? Фала тақхар деген жетимдин көкүрөгү кысыла тургандай, же кагып силкип кое турган нерсе да. Ал эми жетимдин акчасын жеп жанагынтип бир тууганын кайтыш болуп кетет, же дагы бир жетим адамдардын колуна түшүп калып, анын мурасы калып калат, аны да жеп койгондор бар. Бул андан да чоң нерсе, Алла сактасын. Жана сурап келген адамды көкүрөгүң кысылбасын. Ошонун сураган сураганын корс болуп орой мамиле кылба. Колуңдан келишинче жардам берип кой, же жакшылык жолу менен кайтарып кой дейт. Мына ушул да эскертүү. Кээ бир адамдар бере албаса дагы аны ушуп коюшу мүмкүн. Өзүң иштебейсиңби же мындай кылбайсыңбы деп. Антпеш керек. Бере албасаң дагы жакшы жол менен узатып коюш керек да. Ушуп койбош керек. Алымдар айтат, бул көп нерсеге кирет десе, илим кирет экен. Сизде мисалы опыт тажрыйбаңыз бар, бирөө келип кеп кеңеш сурап калышы мүмкүн. Тажрыйбаңызды сурап калышы мүмкүн. Же сизден бир кеп кеңеш сурап калышы мүмкүн. Ошонун баардыгы кирет дейт. Кандай адам сизден жакшылык сураган болсо, ошону эринбестен, жалкоолонбостон, сараңдык кылбастан, же болбосо илим ээлерден бир эле фатва сурашы мүмкүн экен. Ошонун баардыгы кирет. Же болбосо акчалай сурашы мүмкүн. Ошол адамды суроочуну фала танхар дегени кагып силкип, орой мамиле менен жооп берип салба дейт. Шейх Саади айтат, бул акча, илим баардыгы кирет. Совет, кеп кеңеш сурабы. Ошонун баардыгына эгер биле турган болсоң, билгениңдей кылып жооп бересиң. Акча сураган болсо, колуңан келишинче аз болсо да жардам бересиң. Бере албасаң, орой сөз менен кайтарып салбаган деген сөз. Кээ бирөө бар, Алла сактасын, суроочуга бере албаса да аны кагып силкип узатып салат да. Же жалкоолонуп жооп берип коет. Анан аяттын эң аянда "Ва амма би ни'мати роббика фахаддис". Аллах Тааламдын сага берип койгон жакшылыгын ачыктагын дейт. Мейли ал диний болсун же дүнүйөй болсун дейт. Кантип ачыктайсыздар Алла Таалам берген жакшылыгын? Мындайча айтканда, ушул Алла Тааламдын жардамы менен, Алла Таалам жакшылыгы менен жеттим ушул нерсе дегенди адамдарга баяндаганда да ачыкташ керек экен да. Өзүмдүн акылы менен, өзүмдүн кыйындыгы менен же тажрыйбам менен эмес, Алла Тааламдын жардамы менен ушундай жакшылыкка жеттим деп, эгерде мындай бир өзүңүздү көргөзүү эмес, Алла Тааламдын жакшылыгын көргөзөйүн деген максатта болсо болот экен да. Себеби дегенде башка бир хадистерде бар, Аллах Таалам өзүнүн кулунан каалайт дейт, берген жакшылыгынын асарын. Асар деген таасирин. Кээ бир адамдар бай, бирок кедейдей болуп жүрөт да. Же болбосо акчасы мүмкүнчүлүгү болсо деле өзүн байкуштуулук кылып көргөзөт. Мындайды каалабайт дейт Алла Таала. Кулуна берген жакшылыктын изин, асарын көргүзгү келет экен да. Бул деген адам колунан келишинче жакшылык келип атабы, берешем болгону жакшы. Берешем болуп, бул адамдан башка адамдар пайдаланып, кедейлер пайдаланып, кол ачык болуп, берешендик болгонду Алла Таалам жакшы көрөт. Бул дагы Алла Тааламдын берген жакшылыктарына шүгүр кылган болот. Ошол берген жакшылыкты ачыктаган болот. Ва амма би ни'мати роббика фахаддис. Алла Тааламдын берип койгон нематтарын, жакшылыктарын ачыктагын, баяндагын, Алла Тааламды мактагын. Алла Таалам ушул нерсени берип атат, өтө жашырып та салган болбойт экен. Анан өзүнө таандык кылган дагы болбойт экен. Бул нерсе адамдардынга Алла Тааламды сүйкүмдүү кылып көргөзөт экен да. Бирок көпчүлүк адамдар кайдыгер болгондо, секреттери бар, муну мен эле билем деп ушинтип жашырып. Жалпысына бул ушул Духа сүрөсүндө күн чыккан убакыт менен жана түн каптап келген убакыттарын ант ичти. Бул адам баласына эскертүү. Таң аттырсаң кечти күтпө, кеч кирсе таңды күтпө. Ант ичкенден кийин эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кайрылды. Сени таштап салган жок, жаман көргөн жок, сен үчүн акырет, жакшылык. Бул бизге да эскертүү, дайым эстеңиздер, жашооңузда алдыңкы күндөрүңүз, келечегиңиз сиз үчүн жакшыраак. Акыретиң сен үчүн жакшыраак. Валал ахирату хайрун лака минал ула. Кээде адам баласы мындай өткөн убакыттарды эстеп эле кайгыга түшүп кетет да. Ошон үчүн Ибн Кайымдын жакшы сөзү бар. Адамдар ушу эки нерседе кайгыда жүрөт. Бири өтүп кеткен нерсесин козгоп, ал кайтып келбейт болду. Ага өкүнүп, аны кайра маселени көтөрүп кайгыга түштүн кереги жок. Экинчиси келечекти дейт. Келечегим эмне болот, бул эмне, тигине деп ага да сарсанага түшөт дейт. Аны Аллах Тааламга тапшыр дейт. Сенчи адам эмне менен ойлонуш керексе, күнүңдү ойло дейт. Ар бир күнүң кандай өтүп атат, ар бир учуруң кандай өтүп атат. Себеби келечегиң азыркы өткөзүп аткан убактыңа байланыштуу.
эгерде саатың, күнүң жакшы өтүп аткан болсо, жумаң түзүлөт. Жумаң жакшы өтүп аткан болсо, айың туура түзүлөт. Айларың жакшы өтүп аткан болсо, жылың туура түзүлөт. Анан кээ бир өткөндү козгоп, анан келечекти жетелек аны козгоп, ошентип эки убакыт менен алек болушу берет дейт. Келечектен коркуп, кедейликтен түшүп калсам эмне болот, тиги түшүп калсам эмне болот. Же өтүп кеткен нерсени козгоп кээде үй бүлө деле ушуп кете берет. Же жакын адамдар келечекти ойлоо, Алла таалам сени ыраазы кылат, сага берет жакшылыкты. Андан ары сен кедей элең, байтты, адашкан элең, түз жолго салды, жетим элең өз коргоосуна алды. Эми ошондуктан сен жетимди жерип жемелебегин, ал эми сураган адамды кагып силкпегин, балким Алла таалам берген жакшылыкты сен ачыктагын дейт да. Мына ушул аяттар ушундай кыскача маанилерди камтыган. Кыска болсо деле адам ушул аяттар маанисин түшүнгөн болсо, окуп атканда да адам таасир алат. Мындай бир окусаң карап, адамдын өзүнө тиешелүү да. Ар бирөөбүздүн бир насибибиз бар да. Кимибиз алсыз элек, Алла таалам күчкө толтурду, акчабыз жок эле акчалуу болдук, үйүбүз жок эле үйлүү болдук, балабыз жок эле балалуу болдум деп көп Алла таалам берген жакшылыктарын карап көрсөтүшөт. Эми ушундай эрезеге жетип алып, мен кантип сурап келген адамды корс мамиле кылам, же керсем, өзү байып колунда болуп калгандан кийин колунда жоктун баарын эле жалкоо кылып неме кылып салышат да, Алла сактасын. Булар иштебейт, булар мындай тигиндей депчи. Мына ошондой кадамга барбагын, балким Аллах тааламдын берген жакшылыгын ачыктагын деп. Диния жана дунявия дегени, дини дегенде ошол алган илими, балким дүйнөдө болгон жетишкен ар кандай Аллах таалам берген жакшылыктарды да ачыктаганы. Алла тааламдын ырыскысы кенен. Кээ бир адамдар ушу жетип алганда муну оор көргөзүп, өзүнө таандык кылып, элдер уктуп атканда мен иштечимин, элдер мындай кылып атканда мен өзгөчө элем, башкача элем деп отуруп, оор көргөзөт дагы. Бардык жакшылыкты өзүнүн бир тажрыйбасына таандык кылып коет, Алла сактасын. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ва саллаллаху таала аля хайри халкихи ва аля алихи ва сахбихи ажмаин.